Кыргызстанда жумуш орундарында тартыштык жок, бирок жумушчуларга тартыштык бар. Бул тууралуу бүгүн 20 мартта Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев Ош шаарындагы Кыргыз текстиль фабрикасында өткөн жумушчу кеңешмеде билдирди. Эмгек министрлиги билим берүү министрлигинин системасындагы 99 кесиптик лицей менен келишим түздү. Анын ичинен 71 лицей 125 жумушчу кесип боюнча адистерди даярдайт. Биздин ведомство өлкөнүн ишканаларына жумушчуларды уюштуруучулук топтоо менен активдүү аракеттенүүгө ниеттенүүдө. Тажрыйба көрсөткөндөй, өлкөдө жумушчу колдоолорго суроо талап чоң, бирок иштөөгө даяр адистердин жетишсиздиги сезилип жатат. Ош шаарында 113 кесиптик лицейнин директору кеңешменин катышуучуларына Кыргыз текстиль фабрикасы менен кош негизде тигүүчүлөрдү окутуу боюнча биргелешкен ишти сунушташты. Иш чарага жогорку кеңештин депутаттары, президенттин Ош облусундагы саясий өкүлүнүн орун басары Эрнест Толтоев, Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров, борбордук аппараттын кызматкерлери жана Эмгек министрлигинин райондук башкармалыктарынын жетекчилери жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр катышышты. Жайылы районунда аз камсыз болгон 100 үй бүлөгө азык-түлүк топтому таратылды. Бул тууралуу Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык азык-түлүктөрдү Эмгек министринин орун басары Жылдыз Полотова жана Хасене жардам фонду Нооруз жана Орозо майрамдарынын алдында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө тапшырышты. Хасене фонду дүйнөдөгү түрктөрдү бириктирет. Германия, Голландиядан келген бул уюмдун өкүлдөрү белгилегендей, Кыргыз менен түрк элдери бир тууган. Рамазан айынын алдында көрсөтүлгөн жардамдар министрлик менен өз ара аракеттин башталышы болуп саналат деп белгилешти. Баткен шаарынан чек арага жакын Аксай айылына мындан ары күн сайын бекер кичи автобус каттады. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясы билдирет. Президенти Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаевдин тапшырмасы менен Баткен районунун Аксай айылынын тургундары үчүн акысыз маршруттук каттам уюштурулду. Буга чейин Аксай айылынын жашоочулары облус башчысына аталган маселе боюнча кайрылышкан деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, маршруттук каттам күн сайын эртең менен саат 8:40 Баткен Аксай, ал эми кечинде саат 17:00 Аксай Баткен боюнча акысыз ташмакчы. Ысык көлдөгү аэропорттун кулап калган тосмо дубалын подрядчы фирма калыбына келтирет. Бул тууралуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда мындай айтылат: Тамчы эл аралык аэропортунун айланасын королоо боюнча Кыргыз Трайсервис ишканасы менен подрядчы компания менен келишим түзгөн. 2023 жылдын 18 март күнү Ысык-Көл облусунун аймагында жүргөн катуу шамалдан улам бетондоо иштери толук бүт элек участоктогу дубалды урап калган. Тосмо дубалдын кулап калышы боюнча подрядчы фирма чыгымды өз мойнуна алат жана кайра калыбына келтирет деп жазды Орунбеков. Ал белгилегендей, калган аралыктагы дубал талапка ылайык бетондолгон. Учурда ураган дубалды тазалоо, ордун эретке келтирүү жана кайра тургузууга даярдык көрүү иштери жүрүп жатат. Тосмо дубалдын сапаты боюнча Кыргыз Строй сервис ишканасы өткөрүп алуу учурда дыккат текшерүү жүргүзүп, талапка жооп берсе гана кабыл аларын белгилейбиз деп кошумчалады. Белгилей кетсек, 18 мартта Ысык-Көл районунун Тамчы айыл аймагында жайгашкан Ысык-Көл эл аралык аэропортунун тосмо дубалы кулап калган. Ички иштер министрлиги кызматы күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп башташты. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматынан билдиришти. Бул Нооруз майрамында коомсуздукту камсыздоо максатында кабыл алынган чара деп айтылат билдирүүдө. Ички иштер министрлигинин ички курамы 20 мартта жана 21 мартта толугу менен күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Эл көп чогулган жерлерге, коомдук жайларга жана стратегиялык маанилүү жайларга өзгөчө көңүл бөлүнөт. Майрам күндөрү коомдук коопсуздукту республика боюнча 11 000 милиция кызматкери камсыздашмакчы. Бишкек шаарында 4-чү Кыргыз-Пакистан соода жана инвестициялык форуму болуп өттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги берген маалыматта айтылат. Ага ылайык иш чарага соода, фармацевтика, айыл чарба, тамак аш өндүрүшү, курулуш, машина жасоо, химиялык өнөр жай, логистика, туризм жана башка тармактардан 100дөн ашык кыргыз жана пакистандык компаниялардын өкүлдөрү катышышты. Форумдун катышуучулары соода, экономикалык жана инвестициялык ишмердүүлүктү кеңейтүү жана
эффективдүү логистикалык каттамдарды түзүү маселелери боюнча пикир алышты. Пакистандык бизнес делегацияны министрлер кабинетинин орун басары Бакыт Төрөбаев да кабыл алып, Кыргызстандын Пакистан менен ар тараптуу байланыштарды, анын ичинде соода экономикалык кызматташууну кеңейтүүгө өнүгүүгө негизги артыкчылыктары тууралуу маалымат берип, Пакистандын инвесторлорду Кыргыз тарабы жарыялаган ар түрдүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга чакырды. Мындан тышкары Пакистандык делегациянын мүчөлөрү Бишкек эркин экономикалык зонасынын Дордой базарынын жана Кант шаарынын ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышышты. Ош шаарында Балажан бакчасынын кошумча корпусу ачылды. Түштүк кала мэриясынын маалыматына ылайык, мектепке чейинки билим берүү мекемеси Курманжан дат каймагында жайгашкан. Курулуш иштерине каражат жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Муниципалитеттен белгилешкендей, жакын арада Оштун башка кичи райондорунда дагы бала бакчалар пайда боло баштамакчы. Күнүбүздүн маанилүү делген кабарлары мына ушулар болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү делген жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.